Бүгүн Өзгөн районуна караштуу Зергер айыл өкмөтүнүн Аюу айылында таңкы саат 6:30-7 чамасында ири көчкү жүрүп 24 адамды басып калган. Алардын 6 окуучу балдар, 5 жаш жетелик өспүрүм, 11 орто курак, 2 пенсионер болчу. Жалпысынан 7 үй бүлө көчкү алдында калып, 11 үй түп тамыры менен жок болду. 4 үйдө эч ким жашаган эмес. Азыр эртең менен кабар 7:20 келип бизге жеткен. Ошол убакыттан баштап эле мына Оштон, Жалалабаттан куткаруучулар келип иштеп, азыр издөө иштери жүрүп жатат. Айыл өкмөтүнүн башчысынын айтышына караганда 3 күн мурун ушул жерге келип, өзгөчө кырдаалар министрлигинин адистерин берген эскертүүсүнүн негизинде айылдагы элдер менен жолугуп сүйлөшүп, көчүрүү аракетин жасаган. Акыркы жолу 3 күн мурун. Бирок эч ким көчүп, ошол жасаган аракетинин натыйжа чыккан эмес. Кээ бир тургундар бул жерде түшүнүк каттарын берген. Көчпөймүн, эгер кандайдыр бир кырсыкка калба турган болсо, эчимге доом жок деген дагы арыз каттарын, түшүнүк каттарын берген азыр айыл өкмөтү айтып атат. Көчкүнүн алдында калгандарды эми тирүү табабыз деген айтыш кыйын. Бирок азыр мына өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө азыр 3 сааттын ичинде 175 куткаруучуну мобилизация кылып алып келдик. Мына бул куткаруучулар издеп жаткан жерде Артыкалы мырзанын үйү болгон. Бүгүнкү таңдагы кырсыкта үй бүлөсүн көчкү басып жалгыз калды. Айтымында көз алдында өз үй бүлөсүн жоготуп алган. Жубайы, 3 баласы, 1 келини, 1 небереси топурак астында калып калган. Benim ölçüm gerekti. Ben turup atlayıp çıkıp eşik'e. Molda alıp çıkıp. Atqa çöp salayın hep. Yok eşik'e kalkandap geldim. Anan malda alıp çıkımdan keyin o tuvaletçakka ötüp köşkünü karasam ne yorulup kalgan köşkü yani yorulup kalıp deyip kayara girip ayalım canıga jattım. Jatıp üstüme körpeni tartıp 1-2 minuttan keyin eşik'e çıkayın dedim. Eşik'e çıkıyor öyle eşik'e japkanı bilem. Başıstaki bilmem. Başka arkam karasam yok oldu. Tuman, çan hiç kim yok. 6 bir жақындарыңыздардан 6 kaldı. Ayalım, 3 balım, 2 neverem kaldı. Ayalınız 3 balanız, 2 nevereniz. Yok ayalım, bir çoğun balam, 8'de okuyan balam, gelinim, 2 neverem. 2 neverem. Neverem biraz 6 dedime değil, 6 ayla. Bollarım. Ölüm kaldım bollarım. Мында көчкү алдында калгандардын жакындары качан бир туугандарым табылат деп куткаруучуларды жалооруп карап турган кезде алардын бири топурак алдынан кичинекей кызынын шымын таап алып боздоп турат. Kızınızın şımı tavıldı bazı. Kızınızın şımı. Özünüz hakta deyin. Özüm uyumdan çektim. Atasından düştü abasına. Çok orada öyle. Çok uzatmış öyle. Otası uzatası. Atam apası da ışıkta değil mi? Apası. Sağır kılınız. Kızım ne? Sağır kılınız. Аталган айылга адистер жана айыл башчылары 3 күн мурун келип, көчкү коркунучу тууралуу эскертүү берген. Буга чейин да бул маселе жыйындарда көтөрүлүп келген. Бирок мындагы жашоочулар көчпөй, жергиликтүү жетекчилик алардан тил каталып, эскертүү берүү менен гана чектелген. Ошондон ушундай кайгытын тең бөлүп жардам берейин деп келдик ошол жерде. Тууган урган адамдарыбыз. Şu табигаттын кырсыгы ушундай болгон экен, анан бу жерде көчкүлө деп МЧСтен эме берилген. Анан баягы мусулман экенбиз да. Анан киндик кан тамган жерибизде эле баягы чыкпай тура берет экенбиз. Качанан ушундай фалакат болмоюнча. Bu yerde siz kaçan ulup kaldınız? Hazır ne de ayıp olacak? Kaç adamın öldü de? Муну саар менен эртең менен уктук да, эртең менен угуп келдик. Саар менен ошо саат 7-лерде болгон экен. Биринчи саар жетти койгон. Анан бул жерде бир айышкан бар эле. Биринчиси атылган экен, атып кызы калып, кызын алып чыкса келе экинчиси да басып калып турду үйүндө ошонун чейин. Hazır adamlar табылып турбу? Жок, азыр адамдар табыла элек азыр. Жок, табыла элек. МЧСтер иштеп атат азыр. Карапан достар, достар, айышкалар бар ушундай. Ошолорго жардам берейин деп келдик, эми азыр табыла элек азырчачы. 24 үйдө.
24 адам. 24 канча үй болду? 6 үй басып калды да, 24 адам каза болуп калды. 6 үйдүн үй бүлөсү. Үй бүлөсү эме кылып калды да ошо. Мындан сырткары силер жакта деле жаракалар бар да айтып. Биздин мына мен Токтогул айылынданмын. Ошо биздин Токтогулда жарака бар да. Эми ошо азыр жерде спикер, депутаттар келген экен, айттым аларга дагы. Качан гана ушуну жарлуу адам басып калган эметпестен ошону алдын ала аттырып койсо болот ошону. Аттырса эч канча каражат кетпейт да, туурабы? А мынандай да оңор каражат кетпейт. Ошо элге пайда, өкмөткө пайда да, туурабы? Ошо бизде бар качан айылга суудай эмелер берилген. Эми мусулман экенбиз, чыгышпай атат. Мен азыр ошо бир акам жашайт, азыр айтып келдим, мынандай болуп тур, чыгып кеткиле десем болуп туруптур деп калды. Ошону эгер илажы болсо, мына телевизор аркылуу билсе, бир чоңдор бир көңүл буруп аттырып койсо жакшы болот. Качан анан эртең дагы басып калгандан анан Токтогулда мындай миш-миш кылгандан көрө келип алдын алган жакшы да, любой нерсени, туурабы? Аз жананда айтып коңуз аке, эми удуруп сүйлөп албай. Азыр МЧС айтты, министрлер айтты, аттырабыз деди дегенди айтып койбойсузбу? Анан аттырыш керек, антыш керек деп элди удурутпай. Элди мен удуруткан жокмун, мен эмнеге удурутам мен? Коңуз азыр. Жок, айттым, аттырабыз деди, эми көрөбүз да, эми аттырабыз. Азыр чоңдордун баары аттырабыз деп кете берет, эртең аттылбайт, ошондой да. Сиз аттылбаса анан Сен эмне иштейсиң өзүң? Эмне чоң? Сүрөтчүсүңбү? өкмөттө иштейм. Кандай сүрөтчү? Жөн фотоаппарат ошону айтып атам. Мен өзүм билгенимди сүйлөйм да, мисалы үчүн. Сен кандай? туура сүйлөң. Жок, сен мага үйрөтпө да сен. Туура сүйлө. Мен ошолорго мен бердим, мен сөзүм мен сүйлөдүм. Суроону бердим аларга. Аттырып койгула дедим. Аттырып коюңуздар дедим. О да. Эми ошону аттырып койсо качан эме болгон деп атам мен. Аттырат да, аттырабыз деди. Эми көрөбүз, анан эми убакыт саат көрсөтөт анан. Анан басып калгандан аттырса анан туура эмес. Анан мына деле айтып атпайбы басып калганда эми. Койсуң эми. Аттыргандан анан айтың аттырбаса. Эми сен кимсиң сен? Сен кимсиң сен? Сен мага үйрөтпөйлү го. Сиз билип сүйлөп. Мен жүдө билип жүрөм. Мен ham шайлагам ушу депутаттарды, ушуларды. Мынандай да, мен вообще патканчылык бирөөгө чоңдорго патканчылык кылбайм. Силер ошонун патканчылыгын баарын өлтүрүп атасыңар мына. Ошон үчүн Кыргызстан оңолбойт дагы эч качан. Ошо азыр сүйлөсөм аркаман кармалап атпай болду деп атпайбы. Чындай, Кыргызстан ошон үчүн эч оңолбойт дагы дейм. Мына сен каналын көрөм, бир жума постоянно мен көрөм да, саат уже только жаңылыктардын, анан атайын чыгарылышты көрөм. Бул айылда Аюсай айылында 248 кожолук бар. Бул күнгө чейин МЧС жагынан дагы, өкмөт жагынан дагы, райондук администрация жагынан, Оштун губернатор жагынан да ар бир коллегаларда айтылып атат, ушу МЧС боюнча кооптуу жерде жашаган биздин жарандарыбыздын баарын чыгарыла деген иш-чаралар ал жактан бизге тапшырмалар берилген. Бул күнгө чейин түшүндүрүү иштери баарына жүргүзүлгөн, эскертмелер баарына берилген, булардын тил каттары бар эле. Менен бул жерге келип ошо эскертмелерди берип, буларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткенбиз. Азыр ушундай бир ай дагы ушундай кооптуу убакта ушул жайлардан, үйүңүздөрдөн башка жакка чыгып туруңуздар деген түшүндүрмө иштери бардыгы жүргүзүлгөн. Учурда 175 куткаруучу тартылып, 100 солдат жардамга келди. Тереңдиги 2 метрден 10 метрге чейинки топуракты казып, көчкүдөн жабыркагандарды издөө иши уланып жатат. Гүлзада Туробекова, Алмбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Ош облусу.